сабагы. Сабактын телевизиондук ыкмасын иштеп чыгаргандар. Койгон режиссеру жана оператору Эгнар Орозалиев. Монтаждын режиссеру жана технологиялык бөлүм Мурат Токтогазиевдики. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Assalamu alaikum. Oturaylik. Жақшы мүнөздүн 15тен ашык бутагы бар дейт да. Биринчиси, адамга жакшы мамиле жана алар менен байланыш. Жумшактык. Жакшы иштерди аткарууга дайым даярдык. Саламдашуу жана алик алуу. Коноктосо билүү жана конок боло билүү. Кыргыз меймандос дейдиңер го, билесиңер го? Ошондой эле кыргыз конок болгонду да билет. Оорулардан кабар алуу дейт. Жаназага катышуу, бул ар бир эркекке билдет. Биз көз жумганда бизге да жаназага катышыш керек. Кошуналарга жакшы мамиле жасоо. Карыларга урматтуу мамиле. Буну эмне деп айттык жана биз? Улууга урмат деп айттык. Кечире билүү. Кечиримдүүлүк. Элдештирүү дейт. Элдештирүү. Бул дагы чоң жакшы мүнөздөрдүн бири. Элдештирүүгө тетири эмне турат? Кайраштыруу турат. Бизде көбүнчө кайраштырат. Сени мына мындай деди, мындай деди. Бул туура эмес экен. Эмне кылыш керек экен? Элдештирүү. Кол ачыктык. Колубуз ачыкпы биздин же жокпу? Кантип далилдейбиз колубуздун ачыктыгын? Эгерде көчөдө бирөө кыйналып атса, чөнтөктөгү тыйынды бере алабызбы? Кичипейилдик. Бул дагы чоң мүнөздөрдүн бири. Ачууну баса билүү. Өткөн сабакта кичине сөз кылып кеттик, ачууну баса билүү. Бул дагы чоң мүнөздөрдүн бири. Анан арамдан тыйылуу дейт. Арамдан тыйылуу дегени тыюу салынган нерсеге барбоо деген. Жаман мүнөздүү адам өзүнө гана кыйынчылык алып келет. Бирөө келип мени урушуп кетсе, мени тилдеп кетсе, мен кечирем аны, Кудайдан корккон жаным кечирдим дейм. Анын өзүнө эле жаман. Эртең башка бирөөгө барып ошентсе, мурдун талкалап коет. Чынбы? Кыргызда бир сөз бар. Ким кылса өзүнө кылат дейт. Бул да аябай терең философияда сөз да. Ким кылса өзүнө кылат. Жакшыны кылса да өзүнө, жаманды кылса да өзүнө. Демек, жамандык мүнөзү бар адам өзүнө эле кыйын. Вакыт деген окумуштуу айтат. Жаман мүнөздүү адам жана чоподон жасалган кумура бар го. Чоподон жасалган кумурага окшош дейт. Жаман мүнөздүү адам ошол кумуранын сыныгы дейт. Аны жамасаң болбойт, бир суу агып кете берет. Кайраны талкалап, лай кылып ыйлайын десең, лайга да болбойт дейт да. Бул деген сөз ал кумуранын бир бүрчөктө эле коюп койгондон башка пайдасы жок. Демек, жаман мүнөздүү адам сынган кумганга окшош дейт. Бул жаман мүнөз боюнча. Бүгүн мына ушул жаман мүнөздөрдүн ичинде өткөн сабакта өзүңүздөр сурадыңыздар эле, мен ушуга даярдандым бүгүн. Ачуулук жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Ачуу дейт, Имам Газали айтат, бул очок от жакканда көргөнсүңөр, мештеги отту көрдүңөр беле? Өчөйүн деп калганда күлдүн астында кичинекей чоктор калат го. Эстедиңиздерби? Күл басып калган чок. Ачууну дейт, ар бир адамдын жүрөгүндөгү ошол чок дейт. Күл басып турган чок дейт. Мешке ошол чоктун үстүнө чырпыкты салып от күйдүрөм десеңиздер, үйлөйсүңөр, деп үйлөйсүңөр, күлү кетип чок кайра алууланат, Ачууну да ошондой дейт. Күлүн үйлөп, шамал менен же болбосо үйлөө менен от алдырып күчөтсө болот дейт. Демек жүрөктөгү ачуу күлдүн астында чок дейт. Аны үйлөгөн шамал эмне болот анда? Текеберчилик деген сөз бул араптын кибир деген сөзүнөн чыккан. Кибир деген чоң деген сөз да. Чоң деген сөздүн туындусу. Текеберчилик бой көтөргөндүк. Мен андан жакшымын, мен андан бийикмин, мен андан сонуммун деген ойдун негизинде гана бой көтөрүлөт. Өзүңдү өзүң боюңду көтөрүү, мына ошол текеберчилик, жүрөктөгү чокту үйлөп турган шамал ошол экен. Ачуусу бар адамдар үчкө бөлүнөт дейт. 3 категорияга бөлүнөт дейт ачуусу бар адамдар. Алардын биринчиси такыр ачуусу келбеген адамдар дейт.
Açуусу келбеген адамдар. Булардын үйүн барып бузуп ийсең да бары бир, тебелеп кетсең да бары бир. Жата берет. Мындай адамдар негизи кайдыгер же коркок болот. Аялым барып сөк, балдарын барып бур, отура берет үйүндө, чыгып, "Эй, эмнеге анттың?" деп сурап койбойт. Ачуусу такыр келбеши мүмкүн да. Бул уша көнүп калган, бул дагы ошол коркоктук тарбиянын негизинде, кайдыгерлик тарбиянын негизинде. "Эй, эмне кыласың, ман?" Бул дагы бизде туура эмес дейт. Себеби адамдын табигаттан ачуусу болуш керек. Ачуу болот табигаттан. Жүрөктө эмне дедик? Чок бар, күл басып жаткан чок бар. Бул адамдарда чок жок, дух жок. Өлүк менен тирүүнүн айырмасы жок. Мындай адамдар ичибизде жүрүп өлүп калса деле билбейсиң. Омей, бар эле го, жок го деп. Экинчи категорияда адамдар ачуусу катуу адамдар дейт. Буларга бир эле көзүңмен карап койсоң, келип сени муштунда ийишим. Же болбосо ачуусу ушунчалык келгенде өзүн кармай албайт, дубалдарды сүзөт. Кыйкырып кийимдерин жыртат. Көк муштумда эми келесолор бар го. Тыйча, тыйча, менен. Бир сөз айтсаң 50 сөз менен война мерди айтып койгондар бар да. Мне не нравится вот это, тыйча dedi. Эми кого волнует тебе нравится или нет? Ачуусу каттуулар бар дейт. Булардан эч жакшылык күтпө дейт. Себеби булар жүрөктү ачуу калтырып койгондар. Булар эч качан ойлонбойт. Ачуусу буларды минип алган. Ачуу буларды башкарат. Демек, бирөөсү такыр ачуусу келбеген, бирөөсүнүн ачуусу катуу. Эми үчүнчү категория дейт. Ачуусу келет дейт. Бирок ачуусун баса билгендер дейт. Ачуусун башкара билгендер дейт. Ачуусун башкаргандар. Мисалы үчүн Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын да ачуусу келген. Ал айткан, мен деле сиздерге ошон адаммын дейт да. Мен деле ачуум келет дейт. Кээ бирлер келип ар түрдүү жаман сөздөрдү айтканага ачуусу келген, бирок ал ачуусун тыйганды билген, иштеткенди да билген. Капырлар менен төрөпейил болот эле, мусулмандар менен кичпейил болот эле. Ачуусу келсе дагычы. Бирок биз ачуубуз келгенде акылдан бир аз чыгып кетебиз дагы, эмне кылабыз? Калпты кошуп көп сүйлөйбүз. Биздин максатыбыз текеберчилик менен биздин ачуубузду келтирген адамды басмырлоо, маскаралоо. Эй, сен өзүңдү билчи, сен тигиндей, мындай. Кеде ашырып калпайт ийбиз. Ал кишилер антип эмес экен да. Алар ачуусу келсе дагы чындыктан кеткен эмес дейт. Чындыкты гана айткан дейт. Чындыктан бир да сөз, бир да тамга, бир да тыбыш ашыкча айтчу эмес дейт. Пайгамбардын ачуусу келгенде жүзүнө чыгып кетишкен, кызарып. Ошондо өзүн кармачу экен да. Ачууну кармаганды билген бул күч. Мына ошо ачуусун өзүнүн башы ийдирген адамдар биздин адамдар дейбиз да. Ачуумду кантип жеңем деп өткөндө суроо бердиңиздер. Бул деген сөз мына жүрөктөгү чокту үйлөдүк. Ал уланып атат, эми ошону кантип басам деген суроо болду да. Буга окумуштуулар моундай жооп берет. Ачууну басуу үчүн дейт, ачуунун негизин жок кылыш керек дейт. Негизи дегенimiz баягы бүлбүлдөп турган отту үйлөгөн шамалды жок кылыш керек. Чок бар, күл басып турат. Ошону үйлөтө койбош керек дейт. Үйлөдү дегенче ачуу алууланат. Ошону үйлөтө койбош керек. Ошо үйлөгөн нерсени эмне дедик? Текеберчилик. Текеберчиликке кошулган дагы майда нерселер бар дейт, жаман мүнөздөр. Ошолорду жок кылыш керек дейт. Ал мүнөздөр мактанчактык. Мактанганды жакшы көргөн адам текебер. Өзүнчүлдүк дейт. Эгоист деп коебуз го. Мен эле мен. Такмазалык дейт. Бул да жаман мүнөздөрдүн бири. Такмазаны билесиңерби? Бирөөлөр эле шылдыңдап эле тим эле кара сөздөнө берет го. Өзүнчө эле клоун болуп, күмөндөр болуп кыйнайгандар бар го. Көк талаш дейт. Көк талаш дегендерди билесиңерби? Талаша берет ар нерсени. Муну ак десең деле жок, бул акка окшош ак деп. Кыянаттык бул эң чаң жаман мүнөздөрдүн бири. Кыянаттык дегенибиз бул бирөө сага ишенсе аманат. Ишеничин аттасаң кыянат. Ачкөздүк. Өлдүм талдым ачкөздөр бар, билесиңер, а? Мен жесем, мен уктасам,
Көбірек мен өзіме. Ошентип жаман нерсени өзүнө алып алат. Ачык көздүк. Анан амал параздык. Мен директор болушум керек. Анан мен мындай болушум керек, анан мен мындай болушум керек. Бийликке жетиш үчүн бар жокту достукту дагы, аялын дагы, бала чагасын дагы эч нерсени ойлобогон адамдар бар да, бийликке жетиш үчүн. Амал параздык. Бул да жаман мүнөз. Мына ушул мактанчактык, өзүмчүлдүк, такмазалык, көкталаштык, кыянаттык, ачкөздүк, амал параздыктардын бардыгы текеберчилик менен кошулуп, жүрөктөгү чокту үйлөй турган негиздердин бири экен, шамалдардын бири. Биз ушуларды жеңмейинче өзүбүздөгү баягы шамалды баштап кидире албайт экенбиз, ачуу. Ушуну кантип жеңебиз дейт? Мактанчактыкты кантип жеңебиз? Ким айтат? Билимдүү болуу менен, эгер адам билимдүү болсо, мактанып калп айта албайт. Ал мактанбайт. Баш ийүү билимге. Өзүмчүлдүктү кантип жеңебиз? Эгоизмди жеңүү, өзүмчүлдүктү жеңүү, бул өзүңө туура баа берүү менен жеңилет экен. Өзүңдүн ким экениңди билүү менен. Элестетип көрүңүздөр, биз каерден пайда болгонбуз? Биз кимбиз? Биз болбогон бир макулукпуз мындай алып караганда. Болбогон эле бир макулукпуз. Болгон айванаттан айырмабыз эмнеде? Акылыбыз бар. Ошол эле. Биз кандай адамбыз өзү? Мындай кеде адамдын түзүлүшүн ойлосоң жиркенесиң кеде. Анан эмне биз бой көтөрөбүз? Эмнеге биз ушундай эгоист болобуз? Мына ушуну эч качан унутпаш керек дейт. Ким экениңди унутпа. Калган мүнөздөрдүн бардыгын да жеңүү. Мына ушул Мисалы кыянаттык кылууну кантип жеңем дейм. Мисалы бирөөнү алдауну, бирөөнүн ишеничин жокко чыгарууну кантип жеңем? Мен эми бирөөнү люблю кидать одним словом. Кантип мен ошо кидать эткен мүнөзүмдү токтотобум деп ойлонуу, расыл. Бунун акырын түшүнүү. Мен эле ар дайым бирөөнү алдай бербейм да, кимдир бирөө мени да алдайт бир күн. Мага да кыянаттык кылат. Мен бир Аскаттын ручкасын алып, Расулдун дептерине кыянаттык кылган болсом, ушуларды алуу менен кимдир бирөө кайсындыр бир убакта мен такыр өмүрүмдө кыянаттыкка коюп койшум. Кесепет чоң. Чоңбу? Кесепетти ойлонуу керек. Булардын бардыгын кантип жетишебиз дейт да? Булардын баарына жетишүүнүн жолу тынбаган машыгуулар дейт. Тынбаган машыгуулардын негизинде. Спортсмен качан чемпион болот? Көп тренировка кылганда чемпион болот. Фундаментин сындыра албай койдук, ачуубуз келип атат баары бир эле да. Баары бир эле азыр сабак бүтөт, чыккандан кийин Аскат мени түртүп кетти, мен Аскатты карап, Аскат! Ачуум келип кетти да. Кантип мен ачуумду жеңем дейт да. Мына ошого билим алуу деп айттык. Билим алуудагы негизги багыттар бар экен. Ошолордун мен бир кыскачасын келтирип кетейин. Кудайдан корккон жана аркы дүйнөдөн корккон адам мен айткан сөздөрүмдү түшүнөт да. Куран менен сүннөттө ачуу жөнүндө айтылган нерселердин бардыгын жүрөк менен түшүнө билүү дейт. Качан гана мына ушул ачуунун кесепетин түшүндүң, ачууңду келтиргенден коркосуң. Кой. Мейли бул келесого теңелип міне. Себеби сен кечиргенди билбесең, Аллах сени да кечирбейт дейт. Сен кечиребейсиңби? Азыр. Сени да кечирбейт Кудай дейт. Мен кечиргендерди кечирем деп вада берет. Элестетип көргүлө, бул заман өтүп кетет, убактылуу нерсе, ал эми кыяматта бизди Кудай кечирбей койсо кандай болобуз? Какой-то бир Аскаттын түртүп кеткендиги мен кечире албасам, анан ушундай улуу зат менин кылып аткан бүт иштеримди кечирбей койсо кандай кылам мен? Эгер мындай ойлорго жардам бербесе, бул эле дүйнөдөгү мисалдарды элестетип көргүлө да. Эки адамды элестетип көргүлө. Бири оор басырыктуу адам, ачуусун жеңе алган адам. Бири ачуусун жеңе албаган адам. Элестетип көргүлө, кандай комедия. Мен көп көргөм ачуусу келген адамдар, крутойлордучу. Азыр элестетсем, мага клоундай эле да аларчы. Алардын алы жок. Заип деп коет. Заип деген сөз ошо арабтын слабый деген сөз да, алсыз деген сөз. Ачууга алдырды. Алар алсыз. Себеби алар ачуусуна бир күн алдырып, болбосо бир күн кандайдыр бир кесепетти башына ийет. Же түрмөгө отурат, же бирөөнү өлтүрөт, же өзүн бир нерсе кылат.
Акыл менен ачууну алмаштырып койгондун кесепети ошол. Негизи дейт, сүйлөшкөндө отуруп сүйлөш дейт, ачууң келбесе отуруп ал дейт. Ага болбосо дейт, жатып ал дейт. Муну медицина далилдейт. Адамдын кан басымы отурганда ылдыйлайт. Кан басым эмнеге ылдыйлаш керек? Себеби жүрөктөгү кан басымдын күчү мээге урат дагы мээдеги химиялык заттардын реакциясы өзгөрөт да, тең салмактуулук бузулат. Адамдын мээси бул катализатор, ар дайым химиялык реакциялар жүрүп турат. Адамдын денесинде мына жер шарында бар элементтердин бардыгы бар. Ошолор качан гана тең салмактуулук иштегенде адамдын абалында тынчтык болот. Биз айткан ислам ошол, тынчтык. Адам тынч, бир калыпта. Жана от күчөдү, суу кайнады, кан кайнады, мээге тепти, тең салмактуулук бузулду. Акыл туура эмес иштей баштады. Демек биз ошо кандай жакка чыгара койбош үчүн отурушубуз керек, жатып алышыбыз керек. Ага да болбой атса, муздак суу менен бетиңди жуу дейт, колуңду жуу дейт. Отту эмне өчүрөт? Суу өчүрөт. Пайгамбардан ар түрдүү учурларда ар кимдир кеңештерди сурайт эле да. Жачын достору, сахабалар келип сурашат эле, мага кеңеш бер. Жөн эле келтирип, мага бир катар кеңеш берчи деп сурагандар да көп болот да. Мага кеңеш бер деп сурагандардын бирисине айтты дейт. Ачууңду баса бил деп дейт. Болгон үч эле сөз да, ачууңду баса бил. Эми ойлонуп көрсөңүздөр, бу жерде кандай терең маани жатат. Ачуусун баса билген адам ал жеңе билген адам. Ошого улашкан дагы бир хадис бар. Пайгамбар бир күн кирип туруп эле сурады дейт да, ким күчтүү деп ойлойсуңар депчи. Деде бирөө айтты, эч күрөштөн жыгылбаган адам күчтүү дейт. Бир айтат, согушта жеңилбеген адам дейт. Бир айтат, бүт баарын жыгыткан адам дейт. Ачуусун жеңе билген адам күчтүү дейт. Чыгыштын бир акылманы бар, Жафар деген. Ошол Жафар айтат, ачуу бул жиндиликтин ачкычы дейт. Эшиктин ачкычы билесиздер, буралып ачылат, Жиндиликтин ачкычы ачуу дейт. Ачуусу бар адам, жиндилиги бар адам дейт. Аль-Хасан аль-Басри айтат, жакшы адам ачуусуна жетелетпейт дейт. Ачууңуздарга жетелетсеңиздер, демек сиздер жакшы адам эмессиздер. Ачууга алдырсаңыздар, демек сиздер алсыз. Шварценеггер болсоң эле, ачууң алдырып койсоң, сен алсызсың. Сени жеңиш экеле секунд. Ачууңду келтирсе, сен жеңилесиң. Ачуу менен акылдан адашасың. Ишенбегендердин жүрөгүнө караңгылыктан ачуу толгон учурда Аллах сиздерге өз тынчтыгын жиберди дейт. Ишенбегендердин жүрөгүнө ачууну берет экен дагы, ишенгендердин жүрөгүнө тынчтыкты берет экен. Бул Курандын Жеңиш сүрөсүнүн 26-аятында келтирип атат. Бүгүн сиздер менен биз ачуу жөнүндө сөз кылдык. Анда бүгүнкү сабакка келгениңиздерге рахмат. Эмки сабакка чейин саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум.